Нурпресстин жаңылыктар түрмөгү аны мен Айназ Кадырова алып барам, саламатсыздарбы. Жөлөк бул ала албаган азгамсыз болгон үй бүлөлөр, өз үйү жок батирден батирге көчкөндөр, анын кесепетинен балдарын мектепке, бакчага жайгаштыра албай убара тарткан ата-энелер, жумушсуздуктан аргасыз борборго келгендер, каттоосу жокторду эшик сыртынан узаткан мектеп директорлору. Нурсат юридикалык компаниясы менен биргеликте жөнөкөй элге укуктук жактан жардам берип келген Нурпресстин кат коржунуна бул маселелер боюнча жардам сурап кайрылгандар өтө эле көп. Алардын бири менен таанышып келдик. Бул үй бүлө нарында жашай турган өз үйү жок, иштете турган жери жок, аргасыздан борборго келип жан багууда. 3 баласы менен батирден батирге көчүп жашаган жубайлар баласын мектепке жайгаштыра албай кабыл алуудан баш тарткан директорлор эшик сыртынан узатып келүүдө. Анысы аздык кылгансып, батирден батирге көчүп жашаган бүлө жөлөк пул алуу үчүн барбаган жери, какпаган эшиги калган жок. Жолдошу 12 000 сом алат. Ал тамак ашка 3 баласына, батирге албетте жетпейт. Мындан улам үй бүлө жөлөк пулга муктаж. Новопавловка айыл өкмөтүнө пособие боюнча барганда ала албайсыз деген жооп алышкан. Социалдык өнүгүү министрлигине үй бүлөнүн суроосу боюнча кайрылганыбызда биз дагы жөлөк пул ала алышпайт деген жооп алдык. Көрсө кирешени киши башына бөлө келгенде ар бирине 1000 сомдон ашык тийсе пособияга илинбейт экен. Ошондо бул үй бүлөдө 5 адам болсо 12 000 киши башына бөлсөк 2200 сомдон тиет экен. Бул каражат тийиштүү органдардын эсептөөсү боюнча жетиштүү экен. Бирок ушул акчанын жарымы эле батирдин ижара акысына кетет. Ошондо калган 6000ге 5 адам азык түлүктүн кымбаттыгын эске алганда кантип жан багат, кантип жетет. Ичи группа инвалид мен башында булар доходко кирет, инвалидтин акчасы деп берчү эмес. Бир барсам ошентип койгон, ошо менен барбай калгам. Андан кийин телевизордон чыкты. Доходко кирбей калды инвалидтин акчасы деп. 4000 сом алам инвалидтин. Анан кийин доходко кирбей калды дегенден барсам, кайра ошентип да бербей коюшту да, айтор болбойт сизге. 2 балаңызды өзүңүз эле багыңыз, 3 балаңызды өзүңүз эле багасыз. Биз деген экөө тең инвалид болсо анан бермекпиз деп. Ошондон могу балдарыма пособие алсамбы деген, квартирада турам, үйүбүз жок, жолдошумдун да эле үйү жок, менин өзүмдүн эле үйүм жок. Бирок ошо балдарга пособие алып жанынан окутайын деген эки баламды. Өпчап жашоо көкөйүнө көк талкандай тийген үй бүлөгө Нурсат юридикалык компаниясынын юристтери тийиштүү документтерди чогултуп, юридикалык жактан жардам берүү боюнча иш жүргүзүүдө. Эскерте кетсек, Нурсаттын тажрыйбалуу адвокаттары коомдогу мыйзамсыз көрүнүштөргө, адилетсиздикке кабылгандарга укуктук жактан жардам берип келет. Адилетсиздик өкүм сүргөн жерде алдамчылык дагы жашайт. Анткени алдап акчасын алсам, эртең адилетсиздиктен пайдаланып, эбин таап абалдан чыгып кетем дешет. Ихсан кооперативи боюнча дагы иш адилетсиздиктин эпкинине кабылбас бекен деп жабырлануучулар төпөйүл болууда. Анткени Ички иштер министрлигинин башкы тергөө башкармалыгындагы тергөө тобунун башчысы Улан Зекиралиев кадастр мамлекеттик ишканасына өзүнүн атынан расмий кат жазган. Анда Ихсандын камакка алган мүлктөрүн аресттен чыгаруу боюнча жазылган. Тергөө бүтө элек жатып, иш сотко өтө элек кезде сот тарабынан юридикалык баа бериле электе. Камактагы мүлктү чыгаруу логикага канчалык туура келет? Бул боюнча башкы көзөмөлдөөчү орган болгон башкы прокуратуранын позициясы кандай болду экен? Эскерте кетсек, Ихсан боюнча сот акыркы чекитти койгонго чейин Нурпресс маалымат борбору маалыматтарды байма-бай берип турмакчы. Эми башка кабарлардан. Акыркы учурларда Бишкектеги айрым бала бакчаларга жылуулук берилбей жатканы боюнча маалымат тарап жатат. Мэриядан маалыматты тактаганыбызда жер алдынан өтүүчү жылуулук түтүктөрүндө авария болгонун кабарлашты. Анан дагы жер алдында болгондуктан кайсыл жерде авария болорун алдын ала биле албайбыз деген жооп алдык. Бирок жылуулук берилгенче кышка даярдык көрүш керек го. Кеп социалдык мекемелерди жылуулук менен үзгүлтүксүз камсыз кылуу үчүн көмүр алып коюп эле тим болууда эмес да. Түтүктөр жер алдынанбы же үстүнөн өтөбү айтор алдын ала текшерилиши керек го. Эмнеси болсо дагы жылуулук жок болгондуктан иши үзгүлтүккө учураган бала бакчалар кайра иштей баштады. Азыр имараттын ичиндеги температура нормада эле деп мэрия ишендирүүдө. Шаардын борбордук бөлүгүндө каттаган кичи автобустарды жаңы заманбап автобустар менен алмаштыруу пландалууда. Бирок бул план канча жылдан бери эле айтылып келе жатат. Улам жаңы келген мэр маршруттук таксинин ордуна автобустар жүрөт дейт. Бирок иш жүзүнө аткарылбай эле келе жатат.
Бул жолу мерчемделген план жүзөгө ашырылат деп ниет кылып туралы. Ал арада мэрия жергиликтүү бюджеттин эсебинен автобус сатып алууга 1 миллиард сом бөлүнгөн долбоор иштелип чыкканын жарыялады. Долбоордун планына ылайык бөлүнгөн каражатка көп орундуу 100 автобус сатып алуу каралган. Бирок биз каражатты үнөмдөп, ушул эле каражатка 120 автобус алганы жатабыз. Автобустар жылдын аягына чейин келет дешти. Бирок кезинде укмуш пиар кылып, алынып келинген автобустар кайда? Алар мындан 7-8 жыл мурда эле тешилип, бузулуп токтоп турганы айтылган. Аларды көрсөңүз оңдоого эмес, металлга кете турган кейпинде эле. Сүткө оозу күйгөн айранды үйлөө ичет дегендей, бул жолу сапатка өзгөчө көңүл бурулат деген ойдобуз. Нурпресстин жаңылыктарын YouTube, Facebook, Instagram, Telegramдан окуй аласыздар. Нурпресс чындыктын изи менен.